Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Merimdүү жана ырайымдуу Аллах Тааланын аты менен баштайм. Урматтуу жигиттер, эң биринчи таанышуу сүннөттөй таанышып кетели. Мен өзүм имаммын. Ушул жакта силерге жакын жерде Новопокровкада имаммын. Мечитте 11-12 жыл болуп калды. Анан ошондой эле мугалиммин. Бул жакка келип бир 7-8 жылдан бери ушундай силерге ошого жаш жокерлер келгенде сабак берип жүрөм. Ушул руханий сабактарды өтүп жүрөбүз, дайыма дем берип. Азыр силер жаңыдан келдиңер, силерге мына ушундай дем бериш керек болот, сабырдуулукка чакырыш керек болот. Силер азыр өткөл курактасыңар. Силерге баттыруу заматта эле өзгөрүп кетишиңер мүмкүн да. Бир эле бактылуу боло каласыңар, бир эле бактысыз боло каласыңар, бир эле жашагыңар келет, бир эле балким ыйманыбыз алсыз болгон болсо, балким өлгүбүз келет, жашагыбыз келбей калат да. Ошон үчүн силерге силердей курактагы адамдарга руханий жан дүйнө керек да, руханий керек. Эми жигиттер, бир аз жакшылап көңүл бурсаңар, бизди эми руханий сабагыбыз дегенден кийин адамдын ушул руху бар, анан денеси бар да. Эгер биз өткөндөгү сабактарыбызда айтып кеттик, адам жалаң эле денесине көңүл бура бере турган болсо, адамдын денеси чоңое берет, ал жеп ичкен менен эле маселе чечилбейт да. Адам рухуна дагы көңүл буруш керек. Дене азыгы бар, анан рух азыгы бар да. Дене азыгы бул жерде өскөн нерселер, мөмө жемиштер, помидор, картошка, алма, башка нерселер менен мөмө жемиштер жана ошондой эле жер жемиштер менен адамдын денеси азыктанат. Ал эми адамдын руху бул эмне менен азыктанат? Адамдын руху дин менен, Кудай Тааланын сөзү менен азыктанат да. Эгерде биз рухубузду азыктандырбай турган болсок, эртең анан биздин өлгүбүз келет, жашагыбыз келбейт, кайгырабыз, кичинекей болбогон көйгөйгө эле түшкүлдүккө түшөбүз, пушайман болобуз. Ошон үчүн адам эң биринчи эмне кылыш керек экен жигиттер? Руханиятты, жүрөктү, жан дүйнөнү байыта турган болсок, ошондо биз бактылуу жашайбыз да. Ошондо биз бактылуу жашайбыз. Ошон үчүн Кудай Таала айтты: "Ва нафаха фихи ми рухихи" деди да. Кудай Таала айтты, адамдын денесин деди топурактан жаратып, адамдын денесин топурактан жаратып, адамдын ичине ошол денеге Кудай Таала рух үйлөдү деди. Рух үйлөдү деди. Рух үйлөдү деди. Демек бул Кудай Таала өзүнүн рухунан адамга үйлөдү дейт. Ошол рух эмне менен жашайт десе, Кудайдан келген нерсе менен жашайт да. Аят хадистер менен жашайт. Мисалы үчүн азыр баардыгыбызда аят, Кудай Таала, Куран дей турган болсо, биз баардыгыбыз башкача болобуз, туурабы? Серьезно кабыл алабыз, олуттуу кабыл алабыз. Эмне үчүн? Биздин рухубузга керек да. Адам затыны Кудай Таала жараткандан кийин ошол нерсеге муктаж кылып койгон. Кудай Таала өзүнүн мөөрүн адамга баскан. Любой атеисти деле карасаңар, мен Кудайга ишенбейм деген атеист деле ишенет. Кудай Таала айтат, силер дейт, эгерде деңизде бараткан болсоңор дейт, капысынан кеме чөксө дейт, кеме чөгө турган болсо, ошол атеисттин даже "О, боже мой, о май гад" дейт экен да. Баратыпчы, Кудай куткар дейт экен да. Кудайга ишенбеген адамдар. Адам Кудайсыз жашай албайт. Адам Кудайсыз жашайм, мен Кудайсыз жашайм деп десе, ал адашат. Кудайсыз сен алыска барбайсың. Кудайдын эгерде сенин иштериңде Кудай Таала сени көзөмөлдөп турган болсо, сенин иштериңди Кудай Таала өзү колго ала турган болсо, мына эң чоң ийгилик, эң чоң жакшылык ушул да. Эгерде Кудай бизге не кылып турса, бизди көзөмөлдөп, башкарып, ары бери багыттап турган болсо, мына эң чоң жакшылык, Кудай адамга берилген жакшылык ушул да жигиттер. Ошон үчүн эң биринчи ыйманыбызга көңүл бурушубуз керек. Адамдык сапатты, адамгерчиликти, ыйманды бекем кармашыбыз керек да. Кудай Таала Куранда айтат: "Ва ла тахину ва ла тахзану ла антумул а'лауна ин кунтум му'минин" дейт. Кайгырбагыла, түшкүлдүккө түшпөгүлө, силер сөзсүз ийгиликке жетесиңер, силер бийик болосуңар, эгерде силер момун болсоңор, мусулман болсоңор деди Кудай Таала. Момун болсоңор, мусулман болсоңор, силер сөзсүз ийгиликке жетесиңер деди. Адам
Кудайдан алыс эч кайда бара албайсың да. Кудайдан алыс эч кайда бара албайсыңар. Ошон үчүн жашоодо жашап атканда азыр мына жашсыңар, Кудайды таанып билгиле да. Жигиттер, Кудайды таанып билгиле. Мисалы үчүн көпчүлүгүбүздүн ыйманыбыз Кудай бар дейбиз, бирок Кудайды эмне кылабыз, тааныбайбыз. Көпчүлүгүбүз Кудай атаң айткан үчүн эле Кудай таанып жүрөсүң да, атаң айтканда Кудай бар десе ооба деп коесуң да. Бирок илимдин негизинде биз Кудайды таанып билип атабызбы, билбей атабызбы? Мына ошондо келет да. Кудай бул дүйнөдө айтат: "Ома халактул джинна вал инса илля лиябудун" дейт. Мен адамдарды өзүмө ибадат кылыш үчүн жараттым дейт. Өзүмө ибадат кылыш үчүн. Ибадат деген бул не? Ибадат деген бул Кудай Тааланы жалгыз деп билүү жана ага сыйынуу. Ага сыйынуу. Кудайга сыйынууну бул ибадат дейт да, жигиттер. Ошон үчүн Кудайды таанып биле турган болсок, Кудай Таала бизге көптөгөн жакшылыктарын берет. Көптөгөн жакшылыктарын берет. Мисалы үчүн о дарактын деле үстү бар, анан асты бар, тамыры бар. Ал эмне менен өсөт? Суу тамыр менен өсөт, суу менен өсөт. Эгерде биз анын жашылданып өскөнүн кааласак, эң биринчи эмне кылышыбыз керек? Суу куюшубуз керек, тамырына иштешибиз керек да. Биз деле ошондой эгерде жашылданып өсүүнү каалай турган болсок, адамдар, анда эмне кылышыбыз керек? Эң биринчи жүрөгүбүзгө, ыйманыбызга маани беришибиз керек да. Адамдын жан дүйнөсү ачка боло турган болсочу, аны миллиондогон, триллиондогон, миллиардтаган акча, долларлар деле толтура албайт. Сенин бактысыздыгыңды дейт, сенин бактысыздыгыңды эч бир байлык толтура албайт дейт. Адамдын жан дүйнөсү ачка боло турган болсо, Кудай жүрөгүңдө жок боло турган болсо, Кудай жүрөктө болбогон, кайсыл жүрөктө Кудай болбосо, ошол жүрөк эч нерсеге тойбойт дейт да. Адамдын кайгысы бар, проблемалары бар, ар кандай түйшүктөрү бар. Ошол түйшүктөрдү, жүрөгүндөгү боштуктарды эмне толтурат экен? Кудай толтурат. Кээде жашоодо бир тууганың өлүп калат, атаң өлүп калат. Кимдин мисалы үчүн жакын тууганы кайтыш болду эле, мисалы үчүнчү, кимдин жакын тууганы кайтыш болгон? Мына билгендердин. Эч ким жакын тууган кайтыш болду эле, сиздин жакын тууганыңыз кайтыш болуп турат, мына жакын туугандар кайтыш болгондор. Ошондо мисалы үчүн жакын тууганың кайтыш болгондо, адам бирөөнүн тууганы кайтыш болду десе, сага билинбейт да. Бирок өзүңдүн атаң кайтыш болсо, апаң кайтыш болсо, же жакын тууганың, бир тууганың кайтыш боло турган болсо, бул кайгы сенин сөөгүңө чейин жетет да. Башка бирөөлөргө билинбейт. Бирөөнүн тууганы өткөн болсо, бирок өзүңдүккө өткөн кезде бул дүйнөдөн ошол кайгы сенин жүрөгүңө чейин жетет да. Ошондо сага эмне жардам берет, жигиттер? Айтайынбы? Эмне жардам берет? Кудайга ыйман келтирүү жардам берет да. Бул Кудайдын каалоосу экен, бул Кудайдын тагдыры экен деп ошого сабыр кылып, анан ошону менен эмне кылабыз дейт? Жүрөгүбүздү толтурабыз дейт да. Эгерде бул нерсе ыйман жок боло турган болсо, адам тытылып кетет да кээдечи. Ыйман жок болсо, адамда ичип кетет. Ыйман жок болсо, чегип кетет. Ыйман жок боло турган болсо, зына кылып ошого дайыма түбөлүктүү калып кетет да. Жигиттер, ыйманга көңүл бурла. Эртең кайсыл жерде болсоңор дагы, кайсыл бир кызматка барсаңар дагы, адамгерчиликти, ыйманды унутпагыла, жигиттер. Силердин азыр биздин доорубуз келип атат да, силердин дооруңар келет. Эртең бутчоңдор баардыгы муун алмашат. Муун алмашкан кезде силер дагы кызматка барасыңар. Силер дагы бир креслодо отурасыңар, силер деле бир мансаптын ээси болосуңар. Үй бүлө башчы болосуңар. Үй бүлө башчы болосуңар. Ошол кезде эмне болгула? Ошол кезде ыймандуу болгула. Эң биринчи ыймандуу болгула. Күйөө аялыңарга ыймандуу эме болгула. Ыймандуу жар болгула. Балдарыңарга ыймандуу ата болгула. Досуңарга ыймандуу дос болгула. Биз кээде мисалы үчүн дос дейбиз. Досум деп бирөөлөрдү мактайбыз, бирок чыныгында карап келе турган болсоң, биз дос деле эмеспиз. Себеби эмнеге?
ошол досуңду сөгөсүң мисалы үчүн атаңды мындай кылайын, энеңди мындай кылайын, эжеңди мындай кылайын деп сөкпөгөн тууганы калбайт мисалы үчүн, туурабы? Мани берип турсаң, дос дагы ошентип сөгөбү мисалы үчүнчү. Атаңды сөгүп атса, апаңды сөгүп атса, бул чыныгы дос, акыреттик дос да, сага бир нерсени эскертет. Досум, сен туура эмес жолго баратасың, мону чегип атасың. Кой, муну ташта, бул болбойт деп туруп эскертет да жигиттер. Биз көбүнчөсү болбогон эле досторго кошулуп алып, чегип, баягы көңүлүнө карап, насыбай атканды үйрөнөсүң, туурабы мисалы үчүн? Кимге досун насыбай чеккенди үйрөткөн? Досуңардан чеккенди үйрөнгөнсүңөр мисалы үчүн? Көпчүлүгүң эле үйрөнгөнсүңөр мисалы үчүн. Кимдер насыбай чекет? Камек чеккендер барбы? Жок, уялбай эле айта бергиле, мен силерге Кудай эмес, мен силерди жемелебейм, эметпейм, урушпайм мисалы үчүнчү. Камек чегесиңерби? Туурабы? Мисалы үчүн, ошону мисалы үчүн досуңардан үйрөнөсүңөр же братаныңардан үйрөнөсүңөр, туура, бирөөдөн үйрөнөсүң да. Эгерде силердин жаныңарда жакшы адамдар боло турган болсо, жакшы адам, жакшы досуңар болсо, силерди жаман жакка тартпайт. Өзү байкап турсаңар, пайгамбарыбыз айтканда, адамдын жанында деген эки түрдүү адам болот деген. Хандын жанында дагы деген эки түрдүү визир болот деген да, эки түрдүү вазир болот. Бирөөсү жакшылыкка тартып турат, оң жакка, бирөөсү жамандыкка тартып турат дейт. Силерде деле карасаңар, жакшы жакка чакырган досуңар бар, жаман жакка тарткан досуңар бар. Мисалы, бирөөсү айта бир таксыр, обязательно бир таксыр досуң бар, туурабы? Мисалы үчүн арасында, досторуң арасында. Доске дейт, мындай намаз окуйли, Кудайды эстейли, мешитке баралы дейт. Бирөөсү болсо, доске кетти бүгүн биле эстейли. Доске бул жака барабыз. Тигине калып туруп, маяка бүгүн бияка барбайлы, тияка барбайлы, бүгүн бильярдка барбайлыбы? Ойноп келбейлиби? Бүгүн саунага барып келбейли, бассейнге барып келбейли деп эле адамды алаксытат да. Эки түрдүү досуңар бар. Эми жакшы адам дейт. Ошол жакшы досуну ээрчип кетет да. Түшүнүңөрбү? Бүгүнкү күндө көп бардыңарда толтура досторуңар бар. Өзгөчө ушу силердин куракта, аябай дос арттырганды жакшы көрөсүңөр, туурабы? Өзүңөрдүн айылыңардан дос арттыргыңар келет, мисалы үчүн. Анан кошуна айылдардан дос арттыргыңар келет, райондон дос арттыргыңар келет, мисалы үчүн, туурабы? Бүт баардык жактан же облустан дос арттыргыңар келет. Досуңду көбөйткүң келет да? Жок, достор. Достун көп болгону маанилүү эмес. Кеде достун санына карайсың, сапаты калып калат да. Ошо негизинде бир 2-3 досуң болсо, ашып барса 3 чыныгы досуң болот да. Сага күйө турган, сени бир нерсени эстете турган, сага чындап ийгилигине кубана турган. Көп достордун ичи тар. Көп достор эртең сен бир ийгиликке жеткен кезде, сага сөзсүз көрө албастык кылат. Ишенбесеңер келечекте көрөсүңөр. Үй алып, эң биринчи үй алып, там салып, машина алып айдагыла. Алдыңкы маркадагы машинаны алып, ийгиликке жетип, бир жерге кызматка отургула. Нан ошондо көрөсүңөр чыныгы досуңар ким экенин. Же болбосо эртең башыңарга бир кыйынчылык келип, өзүңөр жалгыз калганыңарда, аябай нольго түшүп калганыңарда, апаңардан башка силерди эч ким эстебейт да. Балким болсо 1-2 досуңар калат. Ошон үчүн мен деле мурда тамада болчумун да, жаш кезимдечи. 11-класста, 10-класста бир канча жыл тамада болуп жүрдүм. Тойлорго барсам эле бирөөлөр доске мага деле сөз берип койчу депчи, тигиндей деп. Анан ошондой дейт эле, мен баардык айылдан өзүнчө дос тутуна берет элем да, бирөөнүчү доске депчи. Бирөө кийин көрсө алардын баардыгы калп экен да. 50ден ашык досум бар эле мен, мисалы үчүн 50, 40, 60 дегендей ушундай досторду көбөйткөнү жакшы көрөт элем да. Бирок эң жакшы дос мен жигиттер силерге айтайын, силерге эскерткен адам. Силерге насаат айткан адам бул чыныгы дос. Биз тескерисинче мындай досторду жакшы көрбөйбүз, туурабы? Напсиңе жакпайт, бул жагыңа жакпайт, ичиңечи, шайтаныңа жакпайт да. Доске ичели намаз окуйлу десе, кайтчы дейсиң да, бирдемке кылып качасың да анданчы. Бирок баягы чеккен досуңа кошулгуң келет да.
азыркы кезде жигиттер, эмне силер ошол окружениеңарды, айлана чөйрөңөрдү жакшы тандагыла. Айлана чөйрөңөрдөгү адамдарды жакшы тандагыла. Досторуңарды жакшы тандабай турган болсоңор жаман жакка кирип кетесиңер. Кийин кайра чыгышыңар кыйын болот. Өзү негизи билесиңер, мына достордо бир поколение болсо, мисалы үчүн 2003 же 2004 боло турган болсо, достор экиге бөлүнүп алат өзү негизичи. Мындай карасаң, ичкендер өзүнчө отдельно болуп кетет да. Мурдагыларда деле ошондой, ичкен, чеккендер өзүнчө, карта ойногондор отдельно болуп алат. Анан баягы таксырлар аягында болуп акырын бөлүнүп алат да. Туурабы? Мисалы үчүн таксырлар өзүнчө бөлүнүп алат да. Алымдар айткан экен да. Алымдар айткан экен. Ким жакшы жолдо жүрсө, бирок айлана чөйрөсүндөгү адамдар жаман болсо, ал өлө турган болсо тозокко түшөт экен. Бирөө мисалы үчүн жакшы, жакшы өзү намаз окуйт, жакшы жолдо жүрөт, таксыр, бирок ичкен, чеккендерге, зынакорлордун арасына түшүп калган да. Окружение жалаң ошондой адам. Бул дейт алымдар дейт, бул өлсө дейт тозокко түшөт дейт. Эмнеге десе, окружение, айлана чөйрөсү ошону тартып кетет экен да. Түшүнүңөрбү? Айлана чөйрөсү түшүп кетет. А ким дейт, бирөөсү өзү жаман дейт жигиттер. Өзү жаман дейт, өзү жаман, бирок кошулгандары жакшы адамдар дейт. Кошулган адамдары жакшы адамдар дейт. А бул болсо каяка түшөт десе, бейишке түшөт дейт. Эмнеге дейт, бул сөзсүз дейт, бул окружение бул адамды тартып кетет дейт. Түшүнүңөрбү? Окружение маанилүү жигиттер. Окружение маанилүү. Ошон үчүн кошулганын карга болсо, чокулганын не болот дейт? Чокулганын не болот? Чокулганын кошулганын карга болсо, чокулганын бок болот дейт. Эртең жаман адамдарга кошулсаңар, сөзсүз силерге ошолордун сапаттары, качествосы жугат. Мисалы, бир курулушта иштеген куруучу досуңарга кошулдуңар, строительге кошулдуңар. Иштеп жүргөн да бир 10 күндөн кийин ошонун сөздөрүн сүйлөп каласыңар. Молоток, балка, цемент дейсиңер, мисалы үчүн, мык, апалапка деп, крыша деп, мисалы үчүнчү. Ошондой сөздөрдү, курулушка тиешелүү сөздөрдү сүйлөп каласыңар. Таксыр досуңарга кошулсаңар, бир аздан кийин субханалла, альхамдулилла, машалла досум деп тилиңер өзгөрө баштайт. Дагы башка базарда иштеген досуңарга иштесеңер, пачин деп баштайсыңар да. Доске пачин кылабылчы, мындай кылабылчы, тигине кылабылчы деп. Пайгамбарыбыз айтат да ошон үчүнчү. Ал-мау ала дини халилихи фалянзур ман юхали. Адам өзүнүн досунун дининде болот дейт. Ошон үчүн ким менен достошконуна карасын дейт. Силердин бирөөңөр ким менен достошконуңа карасын дейт. Адам өзүнүн ким менен достошконуна карасын дейт. Ошон үчүн пайгамбарыбыз айтканда, жакшы дос деген, жакшы дос бул миск сатуучуга окшош, мискке окшош дейт. Баягы жыпар жыттуу бар го, парфюм. Ошого сатканга окшош дейт. Сен ал жерге кирсең, парфюм саткан досуңа кире турган болсоң, сен ал жерге кирип парфюм албай турган болсоң дагы, баягы жыпар жытты жыттап, бир аз сага да жугуп чыгат да ошол жактанчы. Эми жаман дос дейт, бул качегар сыяктуу дейт. От жага турган качегар бар го. Себеби де сен анын жанына келсең де сөзсүз сага бир көө жугат дейт. Түшүнүңөрбү? Сөзсүз көө жугат да, сен анын жанына барсаң ал отту үйлөп аткан болот. Сөзсүз сага же бир күл жугат, бир нерсе жугат. Бунун мааниси түзмө-түз эмес жигиттер. Мунун мааниси эмне? Сен жаман адамга кошула турган болсоң, сөзсүз ал сени тартат бүлкүн. Эртең кыяматка барганда адам айтат экенде, бармагы тишеткен. Я лайтани лам аттахизху фуланан халила дейткенде. Эй, аттиңай, ушул мен паланчыны
dost tutpay эле койсоң болмок экен, паланчыны дос кылбай эле койсоң болот экен. Laqad adallani anis sabil deyткенде, meni Кудайдын жолунан адаштырды deytкен. Meni Кудайдын жолунан адаштырды. Эртең бири-бирине жамандыкты үйрөткөндөр, ичкенди, чеккенди үйрөткөндөр, зына кылганды үйрөткөндөр эң биринчи ошол досторуну жемелеткенде кыяматтачы, акыретке барганда. Доске, бакыт. Айбек, sen береке, Кудайым мага ушул жамандыкты мына ушунан башталган, ушул үйрөттү дейткенде. Ушул үйрөттү деп сенин келип жаханнан кармайт экен да. Ошон үчүн жигиттер бирөөгө жамандыкты үйрөтпөгүлө. Бирөөдөн дагы үйрөнбөгүлө. Пайгамбарыбыз айтты: "Аддалу алал хойри кафаилихи." Жакшылыкты көргөзүүчү адам, жакшылыкка далалат кылган адам, жакшылыкты бирөөгө үйрөткөн адам аны аткарган сыяктуу деди. Ошол аткарган адам кандай сооп ала турган болсо, ал дагы ошондой сооп алат экен да. Түшүнгөнүңүз? Бирөөгө мисалы үчүн Куран окуганды үйрөтүп койдуңар. Бирөөгө бир туура жол үйрөтүп койдуңар. Бирөөгө тамекини таштаттырып койдуңар. Бирөөгө жакшылык кылганды үйрөтүп койдуңар. Бирөөгө садака кылганды үйрөттүңөр. Мисалы үчүн ошонун бардыгы ошол канча аткарып жаткан адам канчалык сооп алса, сен дагы ошончолук сооп алат экенсиң. Биз дагы ошончолук сооп алабыз. Ошон үчүн бирөөгө жалаң жакшылыкты үйрөткөн. Эми мисалы үчүн бирөөгө тамекини үйрөтүп койдук да. Тамеки чеккенди үйрөтүп кое турган болсок, ал дайыма чегет же арак ичкенди үйрөтүп койдук. Ал дайыма ичет. Ошонун күнөөсү жигиттер кимге дагы келет? Бизге дагы келет. Ал ичкен сайын сен өлүп кетсең дагы, сен ичкен сайын сага келип турат. Дайыма ошонун күнөөсү сага келип турат да. Sen жөн эле мисалы жан бердиң, кабырда жатасың жөн эле мүрзөдө. Ал тиги тирүү ичип жүрөт, сага келет да. Сага дагы үстүңө наказание кошулат. Сен үстүңө дагы жаза кошулат, сен үстүңө дагы азап кошулат. Неге? Сен тирүү кезде башка бирөөлөргө жамандыкты үйрөтүп койгонсуң да. Сен адам өлтүргөндү үйрөтүп койгон мисалы үчүн. Ошон үчүн жигиттер бирөөлөргө жалаң жакшылыкты үйрөтөлү, жамандыкты үйрөтпөйлү. Бирөөлөргө акча тапканды үйрөтөлү, мисалы үчүнчү. Бирөөлөргө бала бакканды үйрөтөлү, бирөөлөргө эже карындаштарыбызды сыйлаганды үйрөтөлү. Бирөөлөргө мисалы үчүн намаз окуганды үйрөтөлү, жакшылыкты үйрөтөлү. Мына ошондо эмне кылат? Бизге дайыма жакшылык келип турат да. Ошон үчүн айлана чөйрөңөрдү сөзсүз жакшы кылгыла. Силердин досуңар ушундай болсун. Биздеги сахабалардан үлгү ала турган адамдар булар сахабаларда да, пайгамбарыбызда. Аллах Таала айтты: "Лaqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun." Чындыгында силер үчүн дейт, мусулмандар, силер үчүн Алланын элчисинде пайгамбар Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи вассаламда дейт. Саллаллаху алейхи вассаламда силер үчүн жакшы үлгүлөр бар дейт пайгамбарда. Анын достору кандай болчу? Ruhama'u baynahum öz ara deyt Кудай Таала. Сахабаларды бир-бири менен аябай мээримдүү элек. Бир-бирине аябай мээримдүү ва ашиддау алал куффар, башка ыймансыздарга аябай катуу, жестоки болчу дейт. Эмне кылыш керек экен? Ошон үчүн өзүңдүн адамдарыңа, өзүңгө, мусулмандарга, момунга, өзүң үй бүлөңгө эмне болуш керек экен? Мээримдүү болуш керек. Досторуңа мээримдүү болуш керек. Бирок баягы башка душманга эмне болуш керек экен? Катуу болуш керек. Жестоки. Түшүнүңөрбү? Ошон үчүн пайгамбарыбыздын досун караңыздар мына, Абу Бакр радиаллаху анху. Абу Бакр радиаллаху анху Сиддик деген аты бар да. Абу Бакр радиаллаху анху Сиддик деген аты бул чынчыл деген сөз. Чынчыл деген сөз. Неге чынчыл болду? Пайгамбарыбыздын досу болчу. Пайгамбарлык келиптире Мухаммадка, Мухаммад пайгамбармын деп айтып атат дегенде, эгерде Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам айткан болсо, анда ал чын айтыптыр деп. Кимдин досу азыр ушундай дейт, мисалы үчүнчү?
Bir артынан екі олай. Отыр, 6 айлықтар. Мамет. Тұрасың құрам мен. Отыр қалған мен. Отырың айтқы. Мына бардығыбыздың досторубуз эле мынтип бизди эмне кыла бербейт, колдой бербейт жигиттер. Көп жерде ушундай деп айтты десең, койчу, ушул айтты деп жакын досуңа айтат. Туурабы? Мисалы үчүн биз дайыма эле колдой бербейбиз да. Ошон үчүн дос болгондон кийин жигиттер достукту биз азыр биз досторчу таныш катары эле болуп каламыз. 1000 сом алса кайтарып бер дейт, туурабы? Досуңара кайра бересиң, доске баягы акча бербейсиңби? 500 сом кошо турган болсо, жок, кайра бербейсиңби дейт да. Дос деген андай болбойт экен да. Шариатта акыреттик дос андай болбойт. Бирок бул дүйнөлүк дос, мына дүйнөгө тиешелүү дос болот. Андай эсептеше берет. Акыреттик дос кандай десе, сенин чөнтөгүңө дейт, колун салып дейт, сурабай акчасын алса дейт. Ошого сен уруксат берсең, акыреттик дос ушул экен да. Түшүнүңөрбү? Колун салып чөнтөгүңдөн акчаны алып кете турган болсо, анан акыреттик дос ким десе, сенин мүлкүңө ээ болот экен да. Жашап атасың, үй жок. Үйүңдүн жарымын бергенге даяр болсоң, мисалы үчүн жарым доске, могу жарымда келип жашап тур деп бергенге даяр боло турган болсоң, мына ошол акыреттик дос экен. Кимде акыреттик дос бар? Жакшы. Демек акыреттик дос боло турган болсоңор, бири-бириңерге дайыма чынчыл болушуңар. Бири-бириңердин сырларыңарды билесиңер, бирок ошого карабастан эмне кыласыңар? Досум деп жүрө бересиңер да дайыма. Сырын ачпайсыңар. Дос эң биринчи эмне кылыш керек? Сыр сактай билиш керек. Сыр сактай билбедиби, ал уже дос эмес да. Анан жоомарт болгула. Жигиттер өзгөчө берешен болуш керек. Досуна карата жакшы иштерде берешен болуш керек. Көбү карасаң жумот. Байкайсыңарбы? Кээде көпчүлүгү жумот болуп чыгат да. Кээде ушундай досторум чыгат, арасынан маршруткага 10 сом, 20 сом төлөп койсо, доске баягы акчаны бербейсиң дейт. Автобуска төлөп койгон акчасын сурайт да. Эми ал сураганга акысы бар. Бирок достордун арасында мындай нерсе болбош керек да. Мисалы үчүнчү. Кээде бирөөлөр айыбай да. Ошон үчүн мурда эскилер айткан экен да. Ичи тар адамга деген экен. Ичи тар жумот, бахыл. Ичи тар адамга кыз бербе деген экен да. Кыз бербе деген экен. Бунун акыйкаты бар да. Сен кээде ага мындай көп акча бересиң, биртеге тамак алып бересиңер, мисалы үчүнчү. Дагы бир нерсе кыласың, көп нерсе берсең, ал бергиси келбейт да. Аягында анан не кыласың? Көңүлүң калат да. Буга канча кылсаң деле дейт. Дейсиң да, өзүң тыянак чыгарасың. Канча кылсаң деле, бул баары бир эмне кылбайт экен. Сага кайра ошону менен жооп бербейт экен дейсиң да. Ошон үчүн жигиттер, азыркы кезде силер чөйрөңөрдү оңдогула. Чөйрөңөрдү оңдоп, араңардан ушуга чейин канча киши намаз окуйт эле? Бул жака келгенге чейин. Намаз окугандар бар беле? 3, 4, 5, 6, 7. Жигиттер, Кудай Таала эң мээримдүү, сени сатпай турган зат бул бир гана Кудай Таала да. Бир гана Кудай Таала. Эртең бизди, мисалы үчүн, атабыз дагы таштап кетет, апабыз дагы таштап кетет, аялыбыз таштап кетет. Пайгамбарыбызга Жебрейил периште келип айтты да: "Я Мухаммад, ахбиб ман ши, иш кама ши'та, фа иннака майитун." Мухаммад пайгамбар деди, сен канча кааласаң жаша, бирок аягында өлөсүң деди, жан бересиң. Кимди кааласаң жакшы көр, кимди кааласаң сүй, бирок эмне кыласың деди? Бир күн аны таштап кетесиң деди. Адам кимди жакшы көрбөсүн? Дүйнөнү жакшы көрөсүңбү? Аялды жакшы көрөсүңбү?
жыныстык катнашты жакшы көрөсүңбү, зынаны жакшы көрөсүңбү, эмнени жакшы көрбө, мансапты жакшы көрөсүңбү, байлыкты, особняк, бүт бардыгын жакшы көрүп, миң тырышсаң деле ошону кучактап алып, бербейм десең дагы тырышып, жумут болуп, аягында баары бир жан бересиң, өлөсүң. Ошол нерсесиз кетесиң, эки колуң ачык, ошол нерсесиз кетесиң. Ушул нерсени унутпаш керек да. Эмне деди? Иф иннека муфарихуху, сен жакшы көргөн нерсеңден бир күн айрыласың деди. Адамзат ошондой. Адамзат пайгамбарыбыз айтты, эгерде изамата ибну адам ин qata'a amaluhu illa min salasin деди. Жигиттер, өзү негизи силер укуңар келбей алаксып атпайсыңарбы? Мисалы үчүн кээде балким кебирүүнү бул силер өзүңөр эмес, шайтан. Шайтан адамдын денесинде дейт, ошо қан тамырларда толук жүрөт. Сага ой келип атпайбы? Азгыр экен, эртерээк бүтпөй экен дегенде бүт бардыгы шайтандан жигиттер. Мен пайдалуу сөз айтып атам силерге. Мен силерге жакшылыкка чакырып атам. Ошон үчүн маани берип окула. Түшүнүңөрбү? Напсиңерге, ичиңерге каршы чыккыла. Баягы жаман азгырып ойлоп келгенде ошого каршы чыккыла. Адам өзү менен өзү күрөшүш керек. Түшүнүңөрбү? Эмнени айтып аттым мен? Канда жүрөт дедим, андан мурдачы. Кудайдан эмнени жакшы көрсөң дагы, сен аны бир күн таштап кетесиң деди, таштап кетесиң деди. Ошон үчүн жигиттер, биз бир гана нерсени пайгамбарыбыз айтты, адам эгерде адам баласы өлө турган болсо, анын амалы бүтөт. Бир гана 3 нерседен, эмне деди? 3 нерседен барып турат деди. 3 нерседен барып турат. Эгерде артында бир салих, жакшы бала кала турган болсо, имандуу, таква бала кала турган болсо, ошол бала дуа кылса, Кудайым, менин атамды өзүңдүн мээримиңе ал, апамды мээримиңе ал, алардын күнөөлөрүн кечир деп туруп дуа кыла турган болсо, ошол баланын дуасы атасына барып сооп болуп пайдасын берет экен. Же бир жерде садака берип, садака жария берип койгон болсо, садака жария деген дайыма келүүчү пассивный садака. Мисалы үчүн бир мечит курдуруп койгон болсо, бир жерге суу чыгарып койгон болсо, бир жерге бак тигип отургузуп койгон болсо, мына ошол нерселерден не келип турат экен? Адам өлсө дагы сооп келип турат экен. Андан кийин ау илмун юнтафау бихи, же бир алым, илимдүү эле, илим таштап кетти, илим калтырып кетти, китеп жазып кетти. Адамдарга же окуучу калтырып кетти, шагирттерди чыгарып калтырып кетти. Ошолор башка бирөөлөргө үйрөтсө, башка бирөөлөргө айта турган болсо, ошонун сообу кимге барып атат экен? Өлгөн адамга барат экен. Ушул гана 3 нерсени адам бул дүйнөдөн алып кете алат. Амалын гана алып кетет. Калган эч нерсесин алып кете албайт да. Адашпасам, баягы Даңазалуу Доор деген фильм чыкты го. Көрдүңөр, Ал жерде көбүнчө баягы Султан Сулайманды баягында катын-поз падыша кылып көргөзүп койгон. Ал андай эмес. Ал тетиги имансыздар бурмалаган ал кинонучу. Даңазалуу Доорду европеецтер бурмалап салган да. Ошол Сулайман Кануни деп коет да анычы. Аябай таква, аябай диндар киши болгон ал. Ошол падышачы. Ошол айткан экен да, мен кайтыш болгондо табуттан менин колумду чыгарып койгула деген экен. Табуттан менин колумду чыгарып койгула деген экен да, ушундай кылыпчы. Неге десем, себеби ушунча падыша болду, канчалаган дээрлик бир континентти башкарган. Сулайман Кануни. Мен эки колумду чыгарып койгула табуттан десе, эмнеге деп сурашканда айткан экен да, ушунча эл башкарды, жер башкардым, дүйнө мүлктүн баардыгына ээ болдум, бирок эч нерсе алып кетип жатканым жок деген мааниде менин колумду чыгарып койгула деген экен. Түшүнүңөрбү? Адам баласы жигиттер эч нерсе алып кете албайсың. Ошон үчүн жашоодо ач көз болбогула.
bir жерден bir nerseni uğurdap jep, bir жерден bir nerseni çımçıp, еттенip қалып, үйүңө апарып жашырып коюп, ошондой нерсени адам бул жагына ток кылыш керек жигиттер. Сенин башыңа Кудай Таала жазган нерседен артыгы келбейт. Кудай Таала бергенде сен сага жазылган ырыскы сөзсүз сага келет, сенден башкага адашып кетип калбайт. Bir ушундай эмелерде келет, аңгемелерде келет. Бирөө айтып берет да. Адамдын ырыскысы эгер чекесинде жазылган болсо дейт, аны бирөөнүн оозунан алып болсо дагы жейт экен да. Bir достор ушундай ашка отурушуп, кечинде чайканада отуруп, анан bir достор кечигип калышат экен да. Bir досу кечигип калат экен. Баягылар анан бирөөсү тишин чукулап атып, bir күрүч калып калат экен. Күрүчтү алып, ушундай эменин үстүнө, дастаркондун үстүнө коюп коет экен да. Дастаркондун столдун үстүнө коюп койсо, анан баягы кечигип кирип калат экен bir досу кирип туруп, "Доске, эми кечиресиң, биз пловду жеп алыппыз, ашты жеп алыппыз" десе, "Эми Кудай Таала насип кылган ушул экен да" деп туруп, баягы күрүчтү алып туруп тап оозуна таштап коет экен да. Билбейт да баягы оозунан чыгарып койгондугунчу. Баягы жерде баягы достор аябай таң калышат экен да, эмичи. Таң калып туруп калышат экен да. Бирок баягы балага айтпайт экен да. Ошентип Кудай Таала сенин ырыскыңды дейт. Эмне кылып? Ырыскыңды башка бирөөнүн оозунан болсо дагы алып берет. Түшүнүңөрбү? Ошон үчүн адам ырыскысын кээде туура эмес жолдон таап алышы мүмкүн. Ибрахим Адхам деген олия зат өткөн, аалым өткөн. Ошол bir күн мешитке кирип баратып, аты менен келип бирөөгө карматып коет экен да, жүгөнүнөнчү, ноктосунан карматып, "Муну кармап тур" дейт экен. Мен мешитке кирип чыгайын, намаз окуп десе, макул деп кармап турат экен да. Баягы мешитке кирип кеткенде баягы жүгөндү урдайт экен да. Жүгөндү чыгарып алып аттын башынан кетип калат экен. Ибрахим Адхам мечиттен чыкса эле, мечиттин коросунда ат бош жүрөт экен. Бош жүрүп, анан бул эмне болуп кетти, бул урдап кетип калган турбайбы деп жүгөн жок экен. Анан чыгайын дегенде 5 дирхам берейин деп ниет кылган экен да. 5 дирхам ушулга атты кармап койгондугу үчүн берейин деп ниет кылып чыккан экен. Үйүнө барат дагы, кайра кызматкерине айтат да, 5 дирхам берип туруп, барып базардан bir жүгөн сатып алып келейин. Баягы жүгөндү кызматкери барып, баягы урдап кеткен адамдан кайра эле ошону эле сатып берет да. Кайра 5 дирхамга баягы жүгөндү сатып берет. Эмне болду? Баягы адам, урдап кеткен адам, адал таба турган акчасын эмне кылып алды? Арам кылып алды. Эмнеден? Ач көздүктөн дагы эмнеден? Шашылды. Түшүнүңөрбү? Шашылып, адал таба турган акчасын арамдан табып алды да. Ошон үчүн силер дагы азыр муну жаштык кезде аябай болуп кеткен келет да. Жөлөр машина, байлардын балдары машина минип алган болсо, сен деле машина тепкиң келет, айдагың келет, эрте байып кеткиң келет. Ошон үчүн жаштар, жигиттер дароо эле болуп кетем деп bir жерге колуңарды дароо урлукка, башка жаман нерселерге салбагыла. Аракет кылла, адал менет менен аракет кылсаңар, bir окумуштуу айтат да, бат көтөрүлгөн нерсе дейт. Бат көтөрүлгөн нерсе бат кайра түшөт дейт. Бат эле болуп кеткенди каалабагыла. Бат көтөрүлгөн нерсе эмне десе, биринчи бат эмне көтөрүлөт? Шамал болгондо саман көтөрүлөт дейт. Саман бат эле көтөрүлөт, кайра шамал бүткөндөн кийин кайра бат эле түшүп калат да. Ошон үчүн айланайын чырактарын, алтындарын ошон үчүн бат эле болуп кеткенге аракет кылбагыла. Баягы бат эле болуп кетип, жеңил жолдон, арам жолдон мен байып кетем деп эме кылбагыла. Ошон үчүн силер эгерде адал менен жетип туура кете турган болсоңор, Кудай Таала силерге ошону түбөлүктүү кылып бере элек. Пайгамбарыбыз айтат, силер дейт Алланын жакшылыктарын дейт.
Құдай дейді, Құдайдың жақшылықтарын дейді, Алла Тағаланың нематтарын дейді жігіттер. Алла Тағаланың нематтарын сілер дейді, шүгір менен кишендегілер дейді. Кишен бар ғой? Кишен. Ошол кишен менен кишендегілер дейді. Эмнени? Жақшылықтарды, ийгиликти эмне менен кишендеткен? Шүгір менен кишендегілер дейді. Ол қадимкиде адамдан жақшылық қачат екен. Niyamat деген нерсе, құт, жақшылық, ийгилик адамдан қачып тұрат екен. Бирок анын не менен байлайт экен биз? Шүгүр менен. Ал шүгүрдүн аты эмне экен? То есть кишендин аты шүгүр да, түшүнүңүзбү? Ошол шүгүр кыла турган болсок биз, Кудай Таала бизге дагы ийгилигибизди дальше бере берет экен. Улантып бере берет экен. Улантып бере берет экен. Мисалы, айталы кандай? Көбүнчө азыркы заманда бул хадистин картинкасы бир байка айтат да, биз дейт торт менен бизнес кылдык дейт, шириндиктер менен дейт да. Таттуулар менен бизнес кылдык. Анан ошентип деп байып баштадык дейт. Байып бизнесибиз аябай жакшы болду дейт. Анан Кытайдан товар алып келе баштадык дейт. Аябай болуп кетип атабыз дейт да. Bir maalda olup ketkeninde ele deyip, adamdın kekerey başlayt eken deyip da, murdu köterle başlayt eken, baş köterle başlayt eken deyip, anan deyip. Bir dostum bir gün turveli aytıp kaldı deyip, şehri gezeyip. Davay, arak menen dağı biznes kılıp körbeliler deyip ona. Uşunday sen jakşı baratsan, şaytanlar kelet de. Jakşı baratkan bolsоң, ne kere şaytanlar kelet. Anan arak menen kılbaylı o biznes deyip. Arak menen deyip bir jol alып келдик deyip, ошонун менен бизнесибиз бүт барды, бүттүк түгөдү deyip. Кудай Таала ошон үчүн жакшылыкты берген кезде эмне кылыш керек экен жигиттер? Шүгүр кылып кармап калыш керек. Чача бербегиле. Болор болбос нерсегечи жаман жолго чачпагыла, зынага чачпагыла, тамекиге чачпагыла, аракка чачпагыла, алма гүлгө чачпагыла. Бактı gülgө чачпагыла. Ар кандай жаман эмелерге чачпагыла, жаман жолдоргочу. Жакшылыкка чачкыла. Ата энеңерге жакшылык кылганга, эже карындаштарыңарга жакшылык кылганга чачкыла, жумшагыла. Ошондо шүгүр кыла турган болсок, Кудай Таала бизге дагы көбөйтүп берет. Эгерде шүгүрсүз боло турган болсок, анда Кудай Таала бизден ошол жакшылыгын алып коет. Кудайдын бир эмеси келе турган болсо, каары келе турган болсо, адам оңолбой калат. Адам оңолбой калат. Ошон үчүн Кудайдын каары келгенге чейин, адамдар тоба кылышыбыз керек деп билдирчү. Кудайдын каары келгенге чейин адамдар тоба кылышыбыз керек. Бирок тилекке каршы адам жамандыкка ушундай кирип кете берип, аягында коркпой калат экен да. Адам bir жолу кылмыш кылат экен да, кылмышкерлерден да сурайт экен да, баягы пожизненный түрмө болгондоргочу. Сен коркосуңбу кылмыштан десе, жок дейт экен да, коркпойм дейт. Как обычный кыймыл аракет болуп калат экен да. Неге десе, биринчи жолу түшкөндө коркот. Биринчи жолу кылмыш кылганда коркот. Экинчи жолкусунда кылмышы бир аз эме болот дагы, коркунуч бир аз азаят. Андан кийин үчүнчү жол кылганда дагы бир аз азаят. Ошентип кылмыш кыла берип көнүп калат да. Кылмышкерлер делечи. Анан адам дагы ошондой да жашоодочу. Бир жол тамек чайып койду. Эчтеке болбойт дейт. Ошондон башталат да өзү. Кетоске бир жол алып коем, бир жол мен үчүн алып коем дейт. Иштиңер өзү бардык нерсе биринчи жолкусунан башталат да. Ошо ичкен деле bir жол алып кой дегенден бери ошону менен 1000 жол алат да. Ошону менен 1000 жол алат. Ошон үчүн жигиттер колуңардан келсе биринчи жолкусун албагыла. Азгырылбагыла. Кудай мен алхамдулилла айтам, мен ушуга чейин мен оозума алган жокмун. Арак, пиво, дагы несі бар, вино, сино деген ошондой ичимдик эмелерди, алкоголдорду мен оозума алган эмесмин. Алхамдулилла бир жолда каламыз. Бирок бир жолу Кудай сактаган да.
бир жолу ушундай Кудай сактады. Акыркы коңгуроо болот го. Последний звонок. Ошондо балдар бардыгы кечинде отуруп алган, анан ичишет, анан карасам мага да коюшат. Алей, ал давай дейт. Шайтанын козойт да, эми алып жиберсем, эмне болсом депчи. Бирок ошондо азыр ойлойм да, Кудай мени сактаган экен. Ал дейт. Мен акырын эми эмне кылам десем, болсо баягылар монтуп калганда буттан тура албайт да, ал дейт да, болбосо урат да. Же болбосо эмне нерсе кылат. Ошентип анан эмне кылам? Карасам караңгы. Анан мейли доске кейли алгыла деп туруп, акырын эметем да, бутума музага акырын куюп коём да. Жерге куюп коём да, калп эле. Пустой стаканды көтөрүп койгом да. Ошондо Кудай сактаган да жигитти. Ошон үчүн айтам, ошондой досторго кошулбагыла. Арак деген бул жаман. Арак деген адамдын намысын алып келет. Арак деген эртең силердин аброюңарды төгөт. Ичкен адамдын эч жерде көргөн эмесин, бир абийирдүү болуп кеткенчи жигиттер. Ичкен адам уят эле болуп жүрөт да. Ар жердечи ичкен адам. Кээ бирөөлөр бар, мен кээде майрам болгондой эле мындай грамотно ичип коём дейт го. Ошондо акыл багла. Грамотно ичкенде эле болду. Кудайдын каары келет. Арак бул ушундай жаман нерсе, Кудайдын каарын келтирет да. Силердин үйүңөрдөн берекеңерди алып кетет. Жашооңордон берекесин алат. Силердин ыйманыңардын нурун өчүрөт. Ошон үчүн азыртадан таштагыла. Таштайбызбы? Так точно эмне ишебизби? Таштайбыз. Жакшы жигиттер. Ошондой жаштыгыңарды туура пайдалангыла да. Адам эгерде биз 60 жыл жашасак 28.150 күн жашайт экенбиз. 60 жыл. 30 жыл жашай турган болсок 10.000 күн жашайт экенбиз. 10.000, 11.000 деп ошондой да, 10.000. Эми бул өмүр деген кыска эле да. Эмне деген өмүр? Бирде Нух пайгамбар бир жерден өтүп баратса, бир аял балам өлүп калды деп ыйлап атыптыр да. Балаң канча жашта эле десе 300 жашта экен дейт. Балам 300 жашка келип эле өлүп калды дейт экен да. Мурдакы коомдордо ушундай адамдар болгон, 1000 жыл жашаган. 1000 жыл, 950 жыл жашаган. 950 жыл, 1000 жыл жашаган элдер болгон. Азыр бизде 70-ке, 60-ка барып өлсө, же 50-дөн өтүп өлсө бир аз жашыраак кетти да, 70-80-ге чыкса, 90-го чыкса болмок дейсиң го. 90-го чыкса, нормально эле жашады, той экен дейсиң го. Мурдакы коомдордо Нух пайгамбардын 1000 жыл жашаганда айтканда, нормально 100гө чыккандай болгондо, 1000 жыл жашаганда. 950-дө кайтыш болгондо, баягы 50-дө кайтыш болгондо эле болгондо, бир 50-60-да кайтыш болгондо эле түшүнүп болгондо. Нух пайгамбардан сураган экен да. Кайфа важатта дуния. Малакул маут сураган экен, өлүм периштеси сураган экен. Сен дүйнөнү кандай таптың? Дүйнөнү кандай экен дүйнө? Кандай экен дүйнө десе? Дахолту мин бабин ва харашту мин бабин деген экен да. Мен бир эшиктен кирип, бир короо экен дүйнө. Бир эшиктен кирип, экинчисинен чыгып кетип атам деген экен. Экинчисинен чыгып кетип атам деген экен. Азыр силер артка калган өмүрүңөрдү элестеткиле. Артынан канча өмүрүңөр, канча 20, 18 18 жыл бат эле өтүп кетти. Мен мына 31, 32ге келдим. 32ден. 32 жылды бат эле жашап койгондон кийин. Бат эле. Жарым саат отуруп айтып, жарым саатта айтып берип коесуң го. Ошон үчүн жигиттер, силерге айтарым, эң биринчи Кудайды унутпайлы. Эгерде келсе ажалың, эмгектеп жерге тиерсиң,
Etegi jokta жеңи жок, 2 put kepin kiyersin. Эгерде келсе ажалың, эмгектеп жерге тиерсиң. Etegi jokta жеңи жок, 2 put kepin kiyersin. Адамга өлүм келгенде, адам эмне кылат экен? Эч бир нерсесиз кийим дагы кийип кете албайт экен, кроссовки менен дагы кете албайт. Эч нерсеси жок кетет. Мункар момундар көмүп кайтканда мусулман жообун берерсиң. Мункар накир келгенде мусулман жообун берем. Момундар көмүп кайтканда мурдакалга келерсиң. Мункар накир келгенде мусулман жообун берерсиң. Кудай Таала кайра адамды мүрзөгө койгондон кийин кайра тирилтип, кайра кеп сурайт экен, сени ким жаратты? Сен кимге ибадат кылып жашадың? Дейт экен. Кимге кул болуп жашадың деп Кудай Таала сурайт экен адамдан. Биз кимге кул, тамекин кулу болуп жашап атабызбы? Же арактын кулу болуп жашап атабызбы? Же кимдин кулу болуп жашап атабызбы? Ошон үчүн Кудайды жигиттер, Кудай буйрса мындан кийин чыккандан кийин ниет кыла, Кудай буйрса 5 вакыт жигиттер. 5 вакыт. Азыркы кезде алымдар айтат да, мына карагыла дүйнөдө кандай мисалы үчүн согуш болот да, баягы карасаң согуш, баягы карасаң согуш, адамдар бузулуп кыяматка жакын эле калды дейт да. Бир күн Кудай Таала Куранды дагы көтөрүп кетет экен. Куранды дейт, Куранды илимди көтөрүп кетет экен. Динди, адамдын мээсиндеги нерселерди полный көтөрүп кетет экен Кудай Таалачы. Билген илимиң, Курандагы аяттар, жазуулар көтөрүлүп, аппак барак калып калат экен. Кыямат болгондо. Ошон үчүн ошол келгенге чейин амал кылып калыш керек да. Амал кылып калыш керек. Күн бул жактан чыккандан кийин, чыгыштан эмес, батыштан чыккандан кийин адам кандай амал кылсак, амалы кабыл болбойт экен. Адам амал кыла турган болсо, адамдын амалы кабыл болбойт. Андан кийин күн бул жактан чыккандан кийин болду, сен намаз окусаң, намазың кабыл болбойт. Кудай десең, Кудай дегениң кабыл болбойт. Зикир кылсаң, Кудайды эстесең, Кудайды эстегениң кабыл болбойт. Тобо окусаң, тобо кылганың да кабыл болбойт. Ошого чейин канча амал кылсаң, күн ушул жактан чыгып атканга чейин амал кылып калыш керек экен. Пайгамбарыбыз айтты: "Бадиру би амали саб'ан." 7 нерсе келгенге чейин аракет кылып калгыла деди. Канча нерсе? 7 нерсе келгенге чейин аракет кылып калгыла. Hal tantaziruna mautan mujhizan. Силерде капысынан келе турган өлүм келгенге чейин амал кылып калгыла дейт. Намаз окуп кал, жакшылык кылып кал. 7 нерсе келгенге чейин. Эң биринчиси эмне экен? Өлүм. Капысынан келгенде жашмын дебегиле жигиттер. Жашмын дебеш керек да адамчы. Жашмын дебе, өлүм жашка дагы келет, карыга дагы келет. Андан кийин ау марадан муфлидан дейт. Же силерди, же адамды алсыз кыла турган оору дейт. Биринчиси өлүм келгенге чейин амал кыла дейт. Экинчиси оору келгенге чейин. Эртең бир ооруп калышы мүмкүн да адамчы. Эртең адам ооруп калышы мүмкүн. Ооруп калгандан кийин сен ибадатка дагы жарабай каласың, эч нерсеге жарабай каласың да. Ошон ооруп келгенге чейин. Андан кийин же гинан мутгиян дейт. Же тоң моюндукка алып баруучу байлык келгенге чейин ибадат кылып калгыла дейт. Кээде адамга Кудай Таала байлык берип койгусо, адамга негизи байлык келгенде ал тескерисинче жөнөкөй болуш керек эле. Көпчүлүк адамдар тилекке каршы тоң моюн болуп баштайт экен да. Кудайды унута баштайт экен да. Ошон үчүн кээде мага байлык пайда дебейли. Кээде сенин тескерисинче байлыгы жоктугуң пайда да, байлыгы жок болгонуң пайда. Себеби эмнеге? Себеби сага Кудай Таала байлык берсе, сен кутура баштайсың. Байлык бере турган болсо, бирөөнү тоготпой баштайт. Буга эмне пайда? Ошол бир аз кедейрек болуп жашаганы пайда. Кээ бир адамга тескерисинче байлык пайда. Эмнеге? Эгерде ал кемакал боло турган болсо, динден чыгып кетет да. Кудай сен барсыңбы, жоксуңбу? Бар болсоң мага байлык бербейсиңби деп туруп динден чыгып кетет экен да. Ошон үчүн эмне деди?
Birincisi ölüm kelgenge çeyin amal kıla dedi. İkincisi oru, üçüncüsü baylık, bayağı toң boyundu kalıp bara turgan baylık. Üçüncüsü adamды dinden çıkara turgan kedeylik dedi. Kede kolunda barбы, sadaka berip kal. Kolunda barбы, mümkünçülük barбы, ibadat kılıp kal, biröөгө жакшылык kılıp kal. Жақындарыңа, туғандарыңа, апаңа жақшылық кылып кал. Колуңда бар кезде каппысынан бир кедей болуп каласың, ошону менен болду, мурдагы мүмкүнчүлүгүң келбей калат да. Же дейт андан кийин. Аби даджала дейт. Же даджалды күтүп атасыңар. Даджал келгенге чейин амал кылып багыла дейт. Даджал келгенге, даджалды билесиңер, даджал кем? Точно. Антихрист, мисалы үчүн орусчасында антихрист деп коет. Даджал кыяматка жакын даджал деген чыгат экен да. Адамдарды Кудайдан азгырыпчы. Ошол даджал келгенге чейин дейт амал кылып багыла. Ави саата дейт, же кыямат келгенге чейин дейт амал кылып калгыла дейт пайгамбарыбыз. Ушул эртелеткиле амал кылып калгыла, имандуу болуп калгыла деп атат. Бүгүнкү күндө мына Кудай Таала бизге бул дүйнө мусулмандын түрмөсү дейт да. Мусулман үчүн, момун үчүн түрмө дейт. А башка имансыздар үчүн дейт. Имансыздар үчүн бейиш дейт да. Сенин биздин дүйнөбүз жигиттер, биздин дүйнөбүздүн аркы дүйнө да. Кудай Таала мусулмандарды өзгөчө кылып жараткан. Бүгүнкү күндө мисалы үчүн Палестинада согуш болуп атат. Адамдар дейт, азыр жакында эле мен мына секретный каналдардан келет да. Мечитте ошол жерде Алакса деген мечит бар. Ошол жерди курчап туруп өрт болбоду жакында эле. Өрт болгондо өрт ушул мечитке жабышып калбасын, өрт мечитти каптап кетпесин деп солдаттарды койгон экен да. Солдаттарды коюпсо 200 солдатты койгон экен тегеретип мечитте. Өрт мечитке жетпей эле кыскасы мечиттин ичиндеги адамдар тынч эле отурат экен да. Кудай Таала аларды сактап коюптур да. Дарактарды карасаңар, дарактар сыртынан эмес, дарактар ичинен күйүп атат. Байкадыңарбы видеодон? Дарактар сыртынан, жалбырагынан күйгөн жок, ичинен күйгүзүп атат. Алла Таала ушундай күйгүзүп коет экен. Бүгүнкү күндө ошол жакта өлгөн адамдар жанына барсаң дейт, мусулмандардан жагымдуу жыпар жыт чыгып атат. Жагымдуу жыпар жыт чыгып атат. Шейиттен ошондой жагымдуу жыпар жыт чыгат. А тигилерден өлгөндөрдүн, еврейлерден өлгөндөрдүн аябай бир күн боло электе запах чыгып, жагымсыз жыт чыгып, жанында тура албай калып атышат. Ошон үчүн эмне кылыш керек тигиттер? Вала тамутунна илля ва антум муслимун дейт Кудай Таала. Силер бир гана мусулман бойдон өлгүлө дейт. Мусулман бойдон жан бергиле дейт. Мусулман болуп жан бергиле дейт. Мусулман деген бул Кудайга ишенген деген сөз. Түшүнөбүз? Кудайга ишенген, имандуу деген сөз да. Кудайга ишенген деген, акыретке ишенген адам деген сөз. Ошон үчүн Алла Таала бизге бул дүйнөнү сыноо кылып жаратып койду. Бат деле өтүп кетет. Бат деле өтүп кетет. Бирок акыретибизди курганга аракет кылышыбыз керек. Пайгамбарыбыз айтты, Алла Таала байлыкты жакшы көргөн пендесине дагы, жаман көргөн пендесине дагы берет деди. Бирок диндин түшүнүгүн, илимди бир гана жакшы көргөн пендесине берет экен. Түшүндүңөрбү? Кээде Кудай Таала бирөөнү көптүрүш үчүн дагы байлык берет, сынаш үчүн байлык берет. Бирөө көп кетет да. Буну шариатта истидрош деп коет. Мисалы үчүн бир кичине байлык берсең, бирөөгө дагы көп эт, мисалы үчүн көп эт байлык түссөчү. Андан кийин дагы үстүнө дагы бир аз кошулса, дагы көп эт да. Дагы бой көтөрөт, дагы текебер болуп баштайт. Анан дагы бир аз байлык иштеп тапса, дагы көтөрүлө баштайт да, дагы өзүн көтөрөт, дагы бой көтөрөт. Бул эмне десе, бул адашып кетип атат, бул бой көтөргөн сайын. Мөмөлүү дарак эмне болот? Ийилет дайым. Ийилип туруш керек да. Кудай Таалага. Ошон үчүн жигиттер, эмне кылгыла? Силерге мына айтарым кеңешим, Кудайды унутпагыла. Кудайды таанып билгиле. Кудайды таанып билүү илим бул парз. Ар бир адамга парз. Эртең Кудай сурайт да. Кабырда дейт.
Alıp bir keter beken dep alаңдасаң, атаң жоқ, ээрчитип кетер бекен деп элең десең энең жоқ дейт. Атаке алың кандай деп алдыңа балаң бара албайт, айласын ойлоп адамдар ажалдан алып кала албайт. Ошон үчүн бүгүнкү сабагыбыз мына ыйман жөнүндө болду. Эми сабырдуулук жөнүндө кичине силерге айтып коеюн, ошон менен сабагыбызды бүт кылалы. Сабырдуулук, жигиттер, азыр силер сабырдуулук силерге аябай керек, туруктуулук керек. Азыр силер бул жака чыгып эметтиңер, үйдөн эми мектепти бүттүңөр, сырт жака чыгып атасыңар, мисалы үчүн кызматка келдиңер, эң биринчи сабырдуу болгула. Сабырдуу болгула. Силердин бул жерде келип кызмат кылганыңар бул пайдалуу нерсе. Пайгамбарыбыз айтты, эки көз деди, эки көздөр тозок отун көрбөйт деди. Биринчиси түнкүсүн Кудайды ыйлап эстеген көздөр, жана ошондой эле мекенди кайтарган көздөр деди. Мекенди кайтарып, элдин тынчсыздыгын камсыздаш үчүн кызмат кылып жүргөндөрдүн көзү эмне болот деди, тозок отун көрбөйт деди. Ошон үчүн силер пайдалуу жерде жүрөсүңөр, сабырдуу болгула. Чыныгы азыр дагы жакында чыкпадыбы? Берили билим албаса деген уктуңар укпадыңарбы? Азыр жогорку кеңеште илинип турган колбаса депчи. Жаштык кезинде армияга барбаса ал жөн эле илинип турган колбаса деди го. Азыр силер трендте болуп атасыңар. Так что силер кызмат кылганыңар үчүн эме болгула, сыймыктангыла да. Азыр кызмат кылбаган балдарды илинип турган колбаса деп атышат. Ошон үчүн кызмат кылган сабырдуулук, сабыр кылган. Кудай Таала иннама юваффа сабируна уджурухум бигойри хисаб дейт. Алла Таала айтат, сабырдуулар Алладан сыйлыктарын эсепсиз алат дейт. Иншалла сабыр кылгыла. Кудай Таалам силерге тынчтык берсин. Роббана атина фид дуnya хасана ва фил ахирати хасана ва кина азабаннар. Кудай Таалам силерге эки дүйнө бактылуулугун берсин, туура жолдон эч качан адаштырбасын. Ушул жерде кызматыңарды пайдалуу кылып, эл жерге кызмат кылууга дайыма Кудай Таалам жолуңарды ачык кылган болсун. Эки дүйнө бактылуулугун берсин, эки дүйнө баксызынан сактасын, жаман достон, шайтандын азгырыгынан сактасын. Дайыма жакшыларды дос туткула, жамандардан алыс болгула. Ата-энеңерди сыйлап, ата-энеңердин ыраазычылыгын алып, бул дүйнөдөн кетип жатканда ыйман келмеси менен ла илаха илlalloh Мухаммад расулуллахын айтып, өтүүнү баардыгыбызга насип этсин. Роббана атина фид дуnya хасана ва фил ахирати хасана ва кина азабаннар. Бирахматика я архамар рахимин.